Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта эс алуу тууралуу сүйлөшөбүз. Ошону менен бирге этиштин келер чактары тууралуу маалымат алабыз. Лексикалык минимум. Эс алуу, жаратылышка чыгуу, таза аба жутуу, табиатка суктануу, машыгуу, китеп окуу, көнүгүү жасоо, өргүү, дем алыш, майрам күндөрү, эс алууну пландоо, жолдомо алуу, саякаттоо, тоого чыгуу, сууда сүзүү, кинотеатрга баруу, конокко баруу. Эмгектенүү менен бирге биз эс алууну да жакшы билишибиз керек. Ар ким ар түрдүү эс алганды жактырат. Байкем таза абада эс алганды жакшы көрөт. Кээ бирөөлөр спорт менен машыкканда эс алат. Грамматика. Келер чак. Кыймыл аракеттин келечекте болоорун билдирген этиш сөз келер чактагы этиш болот. Келер чак эки түрдө билдирилет. Айкын келер чак, арсар келер чак. Айкын келер чак этиш сөздөргө а, ый мүчөлөрү уланып, андан кийин тиешелүү жак мүчөлөрдүн уланышы менен жасалат. Мисалы, эртеңки чогулушта сөз сүйлөйм. Арсар келер чак кыймыл аракеттин ишке ашып ашпашы арсар, убактысынын белгилүү эместигин көрсөтөт. Ар, бас мүчөлөрү аркылуу жасалат. Жолдомо аларбыз. Уруксатсыз кетип калбас. Айкын жана арсар келер чактын оң жана терс формаларына көңүл буруңуздар. Айкын келер чак. Оң форма. Берет. Терс форма. Бербейт. Табат. Таппайт. Жолугат. Жолукпайт. Арсар келер чак. Оң форма. Терс форма. Берер. Бербес. Табар. Таппас. Жолугар. Жолукпас. Диалог. Жыргалан курорт иштей баштаптыр. Барып эс албайт белеңиздер? Мен да ошол кабарды угуп абдан кубандым. Караколго жакын жерде орун алган бул курорттун шарттары мыкты, жаратылышы укмуш кооз. Абасы таза, суусу тунук. Эң сонун. Жайкысын ал жакта эл көп болот. Жакшы эс алып келиңиздер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.